ушу канчалаган мына палестиндиктер кырылып атат деди. Мына 36 миң адам каза болду. Анын ичинде 16 миңден ашуун жаш балдар каза болушту. Биз ушул жерде имаратта отурабыз, имаратта 3 мал тамак ичип атабыз. Самолеттор менен учуп келдик. Жашаган жерибиз жакшы, гостиницада жатабыз. Курсагыбыз ток. Жакындарыбыз мындай каза болгон жок, мындай согушка барып. Анан бизде эч кандай жаныбыз кейген жок. Анан келип сүйлөп коебуз, анан кетип калабыз. Ушу жакшыбы дедим. Мындай мамиле болбойт да дедим. Күйө турган болсок, чындап күйөлү да. Карачы, Европа мамлекети, Евросоюз баары бир болуп мусулмандарга каршы аракет кылып атат. НАТО баардыгы бир болуп санкция салып, Россияга, Иранга башка санкция салып аракет кылып атат. Эмне үчүн биз биримдикте боло албайбыз? Ушул жерде отурган мусулмандардын баары биримдик эмессиңер. Кечирип койгула. Уялышыбыз керек десем, баардыгы ушунчалык болуп кетти. Залдын ичи дуу болуп кетти. Анткени мен баягы чыгып сындагандардан бири алга чыкса мен болдум да. Анан биз дагы намысыбызга келишибиз керек. Эми ушу мусулман бир туугандарыбыз өлүп атса, кырылып атса, балдардын баарынын буттары, колдору эметип бомба түшкөн сайын азыр жей турган тамагы жок. Бүт Израиль болсо анын баарын ээлеп алды. Азыр мына бомбить этип атат, ракеталар менен атып атат. Элди кырып атат, геноцид кылып атат. Анан биз эмне жөн эле конференция өткөрүп отура беребизби? Мына Иран жакында ракета ыргытты эле, барып алып кээ бир мусулман мамлекеттер ракетасын тосуп Израилга жардам берип атат. Ушундай 200-дүүлүк кылалыбы? 200 болбойлу да, биякта да сүйлөп, тиякта сүйлөп. 100 болбойлу. В 1947 году Организация Объединенных Наций приняла решение о создании арабского государства Израиль и Палестину. В 1948 году Израиль создал государство. А где Палестина? Нет единства мусульманских стран.